Эң кооптуу делген кесип ээлеринин катарына энергетика тармагында эмгектенгендер да кирет. Мына ушул кесипти аркалап күн-түн дебей өз аймагындагы тургундарды электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоого салымын кошуп келе жаткан Турсуналы Ахунов кооптуу жана кызыктуу кесиптин ээси болгонуна сыймыктанат. 4 жылга жакын убакыттан бери энергетика тармагында эмгектенип келе жаткан Турсуналы Ахунов өз милдеттерин так жана туура аткаруу керектигин жана жумушуна жоопкерчилик менен мамиле кылуу зарылдыгын жакшы түшүнөт. Антпесе кооптуу кесип өмүрүнө коркунуч жаратуусу мүмкүн. Биздин иш өтө татаал. Күн сайын ушул ар бир иш жайга барганда ушул өзүбүздүн коргоо каражаттарыбызды сөзсүз түрдө текшеребиз. Техникалык коопсуздук эрежесин сөзсүз сактайбыз. Антпесе энергетик өмүрүндө бир жолу адашат деген бизде элибизде сөз бар. Элди электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздап, сапаттуу кызмат көрсөтүү энергетика тармагындагы кесип ээлерине коюлган негизги талап. Каарманыбыз да бул милдеттерин негизги орунга коет. Кандай гана кырдаал болбосун электр энергиясы үзгүлтүккө учураса, өз убагында калыбына келтирүү зарыл. Ар бир абоненттин звоногу биз үчүн маанилүү. Кандайдыр авариялык учурда же болбосо элде свет өчкөн мезгилде биздин дагы ушул көңүлүбүз эч качан жай албайт. Өчүүнүн причинасын табып, анан эртерээк устранить этип ушул элге сапаттуу үзгүлтүксүз электр энергиясын берүүгө аракет кылабыз. Ага кошо эле заман талабына ылайык калкка кызмат көрсөтүү, сапаттуу тейлөө зарылдыгы да жаралууда. Өлкөнү санариптештирүү жылында Баткен облусунун Лейлек, Кадамжай жана Баткен райондорунда атайын тейлөө борборлору ачылды. 2020-жылы Сүлүктү жана Кызылкыя шаарларында ачылуусу күтүлүүдө. Ошо президент өзүнүн жарлыгы менен региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата быйыл 2019-жылы Лейлек райондук электр тармактар ишканасына, Кадамжай райондук электр тармактар ишканасына калктуу тейлөө борборлорун ачтык. Бул өтө жакшы жыйынтык деп эсептейм. Тейлөө борбору ачылгандан бери абоненттердин иштери жеңилдеп, кээ бир немелерди издебей ушул жерден эле ишин бүтүрүп кетип жатышат. Анан күнүгө бир 50-60 адам кайрылат, 10-15 арыз, 5-6 кат мекеме ишканалардан ушундай немелерди тейлеп турабыз. Буга чейин электр энергиясы боюнча маселелерди чечүү көптөгөн убакытты талап кылып, кызматкерлерди да түйшөлтчү. Айрыкча мекеме ишканалар Ош шаарына барып, башкы кеңседен иш кагаздарын туурулап келишчү. Эми тейлөө борбору аркылуу эле бардык кызматтарды алса болот. Нургазы Жайнаков, Рысбек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.